Саламатсызбы, урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович жана премьер-министр Аида Исмаилова. Мен Элет көйгөй коомдук бирикмесинин Нарын областы боюнча тең төрайымы Кыдыралиева Кундуз Күмөнбековна. Менин сиздерге кайрылуу жасаган себебим биздин Элет көйгөй коомдук бирикмеси жана анын төрайымы Алыкулова Марипа Мукамбетовна 2015-жылдан бери эл менен бийликтин ортосундагы ажырагыс көпүрө болуп, элдин көйгөйлөрүн бийлик бутагындагы инсандарга жеткирип, жана азыркы президентибиз Сооронбай Шариповичтин саясатын колдоп келет. Мен Нарын областынын Элет көйгөй коомдук бирикмесинин тең төрайымы катары жергиликтүү бийликке барып, өзүмдү тааныштырып, Элет көйгөй коомдук бирикмеси эл менен тыгыз иш алып баруу боюнча иш сунуштагам. Жергиликтүү бийликтин бутагындагылар инсандар биздин Нарын областыныкы макул болушуп келишим болгон. Бирок менин оюмдагыдай болуп тилекке каршы иш алып барылган жокпуз. Мен Нарын областынын төрайымы болуп, тең төрайымы болуп дайындалгандан кийин бул Марипа Мукамбетовна, Алыкулова Марипа Мукамбетовна. Мени тоотпогону, Марипа Мукамбетовнаны тоотпогону. Себеби ал киши эмчектеги баласын жетелеп алып, элим жерим деп ак так чынчылдык менен түз баардык нерсени актуально иш алып барат. Анан биздин жергиликтүү бийлигибиз Нарын областынын канааттандырарлык иш алып барган жок. Күндөн күнгө элдин көйгөйлөрү күчөп, даттануулар көбөйүүдө. Ал даттанууларды айта кетсем, комиссиялар туура эмес түзүлгөн, продуктылар туура эмес таратылып жатат, ачка отургандар көп болуп атабыз, пособие алгандар менен инвалидтерге деп берип атат. Пособие албаган, инвалидность албаган, өзүбүздүн жаныбызды өзүбүз багып соода кылып жүргөндөр, үйдө ачка отурабыз дегендер көп болуп атат. Мен бул көйгөйлөрдү угуп отуруп, жергиликтүү бийликке барып, өзүм сунуштап, комиссияга киргизүүлөрүн өтүнгөм. Бирок макул киргизебиз деген. Бирок мен Нарын районунун чет жагындагы айылда турганыма себептеп посттон өтө албай койдум. Посттон өтүү үчүн тоскоолдуктар болду. Анан өзүм аракеттенип жатып, кайра кайрылып атып, посттон өтүп, комиссия болуп кирип иштейин деп барсам, мен комиссияда жок экенмин. Эмне себептен десем, айылда турат экенсиз дейт. Мен айылда турамбы же шаарда турамбы? Мен Элет көйгөйүнүн Нарын областы боюнча тең төрайыммын. Менин укугумду тебейлеп тепсегендик дагы болду бир чети. Анан экинчиден тоотпостук. Мен ушул Нарын областынын жергиликтүү бийликте иштегендердин иш алып баруусу боюнча өзүм канааттандырарлык эмес деген деп айтат элем. Биз Элет көйгөй коомдук бирикмесинин төрайым катары 7 дума менен иш алып барышабыз. Мен баардык группаларда бармын. Салыштырмалуу Нарын областыныкына, Чүй областыныкы, Ош областыныкы, Таластыкы эң жакшы иштерди алып барышып, акимдери өздөрү кошо чуркап, мэриясы кошо чуркап иштерди алып барып жатышат. Биздин жергиликтүү эл каякка кайрылаарын билишпей, мэрияга, акимге барганда аларды киргизишкен эмес. Ошол себептен жанакы губернатор, аким, мэриядын баары карантинде жатат деген сөз чыккан. Элдин кайрылуусу боюнча алар барып сураганда аким жок, губернатор жок, мэрия жок, карантинде деген жоопторду гана угуп кетип атышат. 12-27 номерине чалгандардын көбү кагып силккен жаман сөздөрдү айткан жоопторду алып атышат. Мунун баары бизге түшүп атат, информация болуп. Мат резервден берилген ундар сатылып атат. Базардан сатып алышып, мен сатып алдым мат резервдин унун 1400 деп элдер бизге Элет көйгөйүнө жазып атышат.
Продуктылар күндөн күн санап өсүүдө. Ар ким каалаган баасын коюп, продуктуну кымбаттатууда. Менин угушумда, өзүмдүн угушумда, өз кулагым менен укканымда убада бергенсиздер. Продуктулар эч кандай кымбаттабайт, un кымбаттабайт деп. Бирок күндөн күнгө un кымбаттоодо, продукты кымбаттоодо. Эл кыйналып жатат. Кредиттерди 3 айга каникул кылдык дедиңиздер. Жок, кредиттерди каникул кылган жок. Төккүлө деп кыйнап атат. Карапайым калктын көбү төгүп атат кредиттин баарын. Төкпөсөңөр пеня туйт, акчасы көбөйөт деп коркутуу болуп атат. Менин өзүмдүн жеке оюм боюнча эч кандай контроль болгон жок. Карапайым элге эч кандай жеңилдик кылган жоксуздар. Электроэнергия боюнча кыдырып, каалаганындай киловаттарды коюшуп, каалаганындай акчалар чогултуп атат. Бул жерлерден, райондордон, шаар ичинен мындай жалаптар түшүп атат. Биз Элеткөйгөй коомдук бирикмеси 7 дуба менен иш алып барганыбыз үчүн биздин Нарын областынын болгон 5 районунда тең, шаар ичинде тең кураторлор, төрагалар иштейт. Ар бири менен тыгыз байланышта болуп, ар бир айылдагы болуп жаткан маселелерди Элеткөйгөй коомдук бирикмесинин группаларына берип турушат. Биз ошо информацияларга таянып иш алып барабыз. Элдин көп катмары нааразы болуп, азыркы биздин жергиликтүү бийликтин жүргүзүп жаткан иш аракеттерине эч кандай канааттандырбайт деген гана бааны коюп келип атышат. Урматтуу Сооронбай Шарипович, биз сиздин көтөрүп жаткан саясатыңызды түзмө-түз колдойбуз. Менин Нарын областы боюнча элдин көйгөйүн сиздерге жеткирип иш алып барып жаткан төрайым катары сизден өтүнөм. Бардык нерсени контролго алып берсеңиз. Контроль болбой жатат. Иш алып баруу болбой жатат. Продуктыларды түшүрүп бериңиздер. Элди ачкачылыкка таштабаңыздар, мен сиздерден өтүнөрүм. Кредит боюнча маселени бүтүрүп бериңиздер. Электроэнергия боюнча элге жардам кылыңыздар. Карапайым эл кыйналып жатат, аябай кыйналып жатат. Биз кошо аралашып, угуп, муңун ыйын угуп аткан үчүн сиздерге кайрылып жатабыз. Мен сизди терең урматтоо менен жакшы жооп күтөм. Рахмат.